Салам барыңа. Саламатсыңары кыргыз тилин сүйүүчүлөр. 10 сабагыбызды баштайлы. Бүгүн сөздүк менен иштейбиз. Албетте, орусча, англисче жана кыргызча сөздөргө көңүл бургула. Силер менен Гүлзада эжекеңер Instagram, WhatsApp жана башка тиркемелерде дайыма кызыктуу болот. Анда эмесе баштадык. Body – тело, дене. City – город, шаар. Day – ден, күн. Example – пример, мисал. Eye – глаз, көз. Family – семья, үй-бүлө. Fire – огонь, от. Hand – рука, кол. ID – идея, ой. Кана балдар, эми сүрөттөрүн тарталы. Буларды ар бир сүрөт менен туура келген сөздөрдү бириктиребиз. Кана, дене кай жерде жүрөт, шаар каякта, күн, албетте, өйдө жакта турат, силерге жардам берейин. Үй-бүлө, көз, от, кол жана идея. Анда эмесе кийинки сөздөргө өтөлү. Land – земля, жер. Life – жизнь, жашоо. People – люди, эл. Place – место, орун же жай дейт кыргызда. Question – суроо, вопрос. Room – комната, бөлмө. Любовь, love – сүйүү. Анда эмесе сүрөттөр менен сөздөрдү бириктиргиле. Кана, суроо кай жерде турат балдар? Жашоо кай жерде? Бөлмө кай жерде? Ушул суроолорду мен силерге үй тапшырма кылып бермекчимин. Азаматсыңар балдар. Кыргыз тилиндеги сөздөрдү жаттап алдыңар. Эми ушул сөздөр менен сүйлөм түзгүлө. Мен жашайм шаарда. Табат идеяларды апам сонун. Суроо эже болобу берсем? Демек, адашып кеткен сөздөрдү өз ордуна койдук. Кыргыз тили эң сонун балдар. Мага кайтарым байланышка чыккыла. Көрүшкөнчө, буюрса жолугабыз. Мен силер менен дайыма биргемин. Албетте, убакыттан уттурбайлы. Кыргыз тилин сүйөлү жана үйрөнөлү. Гүлзада эжекеңер дайыма силер менен. WhatsApp, Telegram жана башка каналда силерди күтөм.